ишке киргени турат деп атасыз. Канча долбоор ишке кирет? Жаран айта кетсек, Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен 482 токтом 17 сентябрда 2010 жыл. Ошон токтомдун негизинде 2 долбоор кирет. Бул электронный товарный транспортный накладной киргизилет жана башка АСУ АЗС деп долбоор. Бул АСУ автоматизированная система учета нефтепродуктов деп аталат. Ошо 2 долбоор 1-июлдан баштап кирет. А бул ошол 2 долбоордун эмне өзгөчөлүктөрү жана иштеп баштаса кандай артыкчылыктарга ээ болот, ошол тууралуу айтып бербейсизби? Айта кетсек, бүгүнкү күндө ошо нефтебазадан ошо күйүүчү майлоочу майларды коюп атканда, бензовоз менен алып чыгып атканда сапарат накладной толтурулат да. Бирок ал накладнойду салык кызматы онлайн режиминде көрө албайт. Ошо электронный товарный транспорт накладнойду 1-июлдан баштап толтуруп баштаса, ошо онлайн режиминде кайсы субъект каяка алып баратат, маалымат, так маалымат болот да. Мунун ичинде ким сатып атат, ким алып атат, баасы канча, кайсы бензин же баягы дистопливо, анан ошо айдоочунун машинасынын маркасы менен бүт онлайн режимде көрсөк болот. Андан башка АСУ АЗС дегенибиз бул май куюучу жайларда, заправкаларда жаңы система коюлуп башталды. Азыркы күндө айта кетсек, баарыбыз тең эле май куюп атабыз, бирок мындай учет жакшы болбой атат да бул жерден. Бул жаңы система деген кассовый чек бермейинче информация деген салык кызматына ошол моментте эле түшүш керек болуп калат. Анан кийин ошо колонкалар чек бермейинче май куйбай калат да. Ошо май куюлуш керек болуп калат. Жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы үчүн унаанын ээси акча төлөйт, бензин ал май куйдуруу үчүн, ал куйдургандан кийин чек берилет, чек берилгенден кийин гана ошондо гана ошол замат май куюуга автоматтык түрдө уруксат берилет турбайбы? Анан ошо чекте деген жаңы өзгөлөр боюнча чекте бүт маалымат болот. Бул кайсы бензин, канчадан, канча сомго куюлду, анан код ТНВ деп коет, ошону менен кошулуп бүт информация чыгат. Ошо информациянын баары тең эле салык кызматынын серверине барып түшөт да. Ал жанагы коомчулукта азыр эми айтылып жүрөт да, мисалы үчүн бул май куючу жай азыраак куюп коет, жеткирбей куюп коет, анан мисалы үчүн 92 маркадагы болсо 95 же болбосо жанагы G-Drive дегендер бар го, ошолорду коюп, бирок чындыгында мындай сапаты анча эмес майларды куюп берет депчи, ошолорго дагы бөгөт коюп турбайбы андай, ошентип айтылгандарга? Ошондо айтып атабыз, жанагындай электронный товарный транспорт накладной менен келип атканда, заправкага ошо приемка кылып атканда, ошо кайсы бензин, кайсы маркада экенин ошо код ТНВ менен түшөт. Ошо код ТНВ менен берке касса аппараты менен бул чыгыш болот да. Ошо сиз айткандай бензинди кайсы марка сатылып атканы так аныкталып, жарандарга абдан жакшы, ишенимдүү болуп турбайбы? Жарандар өздөрү дагы биле алат экен. Чын эле мен мына 95 куйдум, 95 экен, бул башка эмес экен деп. Ал дагы бир жөн. Андан башкадан да госстандартта текшериш керек болуп калат. Баягы ошо качествосуна, сапаты кандай экенин да алар дагы өзү баягы келип текшерет. Мындай салык кызматына болсо ошо информация толкун менен келип түшүп баштайт да. Мына электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз деп айтып атасыз да. Бул эмне деген кагаз? Бул жаңы эле айтып кеттик, бул салык кызматынын системасынан ошо тиги логин пароль алып, же болбосо тиги электронный ключ деп коет, ошону алып туруп системага кирип, нефтебазадан ким бензинди болобу, солярканы кое берип атса, ошолор кирип системада толтурат. Толтурганда ошо биздин системада болот баары тең маалыматтын баары. Ал дагы автоматтык түрдө болот, автоматтык түрдө. Ошондо онлайн режимде бизде информация калат. Ким алды, каяка алды, кайсы заправка алды, кайсы баягы водитель, шоферу, кайсы машина менен алганы менен бүт маалымат болуп турат. Ичиндеги продукцияны өзгөртүп коюш мүмкүнбү? Жаңы эле айтып кеттик, мисалы үчүн 92 маркадагы
үлгүдөгү майды 80-дин ордуна коюп, мындай азыраак салык төлөөлүү дегендей кылыпчы. Жок, муну эми жаран сатып алып атса, өзү баягы ошо 92 акчасын төлөп атса, бул дагы ошо нефтебазадан ошону талап кылат да. Мага 92-ни бер деп тур. Куюлуп атканда дагы арга цистернада 92-ник отдельно цистерна, баягы 80-ник отдельно цистерна ошондон куюлуп келет. Бул жерден мындай нефтебазадан келип атканда беркиндей баягы ишкер акчасын төлөп берип атса, муну алдабайт го деп атабыз да. А бул ошондо нефтебазаларга тиешелүү, анан кийин май куюучу жайларга гана тиешелүү турбайбы? Ооба. Бизде мисалы үчүн мунайды кайра иштеткен дагы заводдор бар да, аларга тиешеси жок турбайбы? Мунайга кайра иштеткендер, алар алып келип жана нефт алып келип туруп переработка кылып сатса, буларга да тиешелүү кылат. Булар дагы жана электрондук товарно транспорттук коштомону толтуруш керек болуп калат да. А бизде канча объект бар ушул май саткан? Май саткан нефтебазадан Кыргызстан боюнча 70 объекти бар. Май куюучу мындай заправкалар, автозаправка, газозаправкалар менен кошулуп Кыргызстан боюнча 1038. 1038. А булардын даярдыктары кандай? Сиздер мына 1-июлдан кирет деп атасыздар. 1-июлга 20 күндүн ар жак бер жагы эле калды да. Буга чейин мониторинг жүргүздүңүздөрбү? Алардын даярдангыла деп айттыңыздарбы? Булар биринчи токтом чыкканда ушу ишкерлер, май куючу жайлар бар ишкерлер 1-январга чейин коюш керек болчу. Анан көптөгөн обращениялар болгон. Ошонун негизинде муну 6 айга өкмөт жылдырып берген. Булар 1-январ 2020да коюш керек болчу. Азыр ошо 6 ай жылдырып беришти. Бирок бүгүнкү күндө деле ошо 1038ден 358 заправкада ошондой автомат асуу АЗС коюлду. Коюлуп, алар иштеп атышат. Иштеп атышат. А калгандары дагы убакыт бергиле деп айтып калсачы, мына койгонго жетишпей калдык, 6 ай аз болуп калды деп кайрылышы мүмкүн да. Эми аны кайрылышы мүмкүн. Бирок баягы салык кызматы баягы мыйзам чегинде эле иштейбиз, көрөбүз кандай экен. Баарына тең, бардык субъектилерге бир эмес 2-3 эседен айтылган 1-июлда ошо жанагы 482 токтомдун негизинде ошонун 15-пунктта жазылган. Асуу АЗС жок болсо 1-июлдан баштап баягы иштебеш керек депчи. А сиздер кантип анын койгон койбогонун текшересиздер? Атайын рейдке чыгасыздарбы? Жок, бул деген койгондон кийин ошол жерден ведомстволук комиссия бар. Бул финансы полиция бар, анын ичинде салык кызматы бар, экотехинспекция бар, Госкомитет информационный технологиядан бар, анан госстандарттан бар. Ошол жактан ведомстволук комиссия чыгып текшерип, ошону коюлуптур, ошону деген баягы соответствует деп протоколун жазып келишет. Андан кийин анан иштей берет. Иштей берет. А ушул система иштеши менен мамлекетке кандай пайда болот? Анан ошол эле учурда ишкерлердин өздөрүнө дагы кандай артыкчылыктар берилет? Бул эми мамлекетке бул эми баягы толук көзөмөл болот. Ушу ГСМ кирип чыкканы, ким алды, ким сатты деген биринчиден. Экинчиден айтып атабыз, ушу жарым жылдыкта 400 миллионго чейин салыкта кошумча жыйналат деп турабыз. Ишкерлер болсо өздөрү ошо системадан карап баягы мындайча айтканда онлайн удаленно көрө алат да, канча сатылды, канча бензини калды деп алар дагы өздөрү көрө алышат. Аларга да мындай пайдасы бар. Ошондо сиздер буга чейин жанакы ушу автоматташтырылган системанын иштеши тууралуу сурагым келип атат да. Буга чейин айтып кеттиңиз, анан азыр ушу айдоочулардын көбү эле билишет. Мисалы үчүн акчасын төлөгөндө сөзсүз түрдө ал жерде чек берилет да, туурабы? Азыркы күндө анан ал келип, анан машинесине май коюп кете берет. А бул системага киргенде ошол чекке жана сиз айтып өткөн кайсы үлгүдөгү, кайсы сапаттагы, анан кайсы жерден келген, ошолордун баардыгы кошумча жазылат турбайбы? Бул жерде деген ошол эле чек болот. Азыркы чекти билесиз дагы, жаңы ККМ онлайнда QR коду менен чыгат.
алдай жанында итогу эле суммасы чыгып атат, мынча сом деп. Кийин болсо асуу коюлгандан кийин кайсы бензин маркасы, канчадан баасы, общий итоговый суммасы канча сомго код тенет менен кошо чыгат да. Бул система иштеп баштагандан кийин ушул тармакта иштеп аткан ишкерлер көмүскө иштей албай калышат турбайбы? Ошо көмүскөгө бөгөт коюлат да. Анан буга чейин деле айтылып келет да бизде контрабанда бар депчи. Ушул система аркылуу так сиз айтып кеттиңиз, бул кирип канча бизге көбүнчөсү 90%дан ашыгын биз Россия, Казакстандан алабыз да, Ооба. Анан канча кирип, канчасы бизден пайдаланып, анан канчасы мисалы транзит аркылуу Тажикстанга өтүп атканын билсек болот. Бүт далилдейбиз. Жана айтып атабыз, ушу электронный товарный транспортный кылганда бул жанагындай оптом сатылганда ошондо толтурулат, ошо онлайн режимде көрө алат. Салык кызматы дагы ким каяка канча объемда алып кетип баратканынчы. Анан жанагындай нючтөн оплавы жана көмүскөдөгү бензиндерди сатып атканына бөгөт коюлат да. Бул аппаратты каяктан алыш керек ишкерлер? Сиздер сунуштайсыздарбы? Жок, муну деген ишкерлер өздөрү карап тандап өздөрү коюш керек. Биз салык кызматы мындай кой деп айтпайбыз, биздики баягы общий эле требованиялар болот. Муну ишкер өзү карап, арзаны болобу карап тактап туруп өздөрү сатып алат. Ошо талаптарын айтып бербейсизби ишкерлерге? Мүмкүн биздин азыр телевизор аркылуу көрүп аткандар болсо, жаңы эле уккан болсо, алайын деп даярданып турган болсо. Айта кетсек, бул асуу АЗСтикин азыр баарыбыздын билебиз, заправкаларда, көп эле заправкаларда компьютер менен отпуска кылышат. Ошо мындайча айтканда основасы да. Ошого эле азыр контролер дегендер бар. Аларды жана топливно раздаточный колонкалар деген бар. Ошолорго коюп туруп, ошонун баары тең привязка кылат да бири-биринечи. Ошондо касса аппарат менен басылганда чек информация кетиш керек, колонкадан бензинди кое бер деп. Ошол эле заматтан баягы салык кызматынын серверине дагы маалымат кетет да. Ушунча литр, ушунча сомдон ушундай куюлуп атат депчи. Ошол эле требованиялар. Немесе бунун акчасы канча болушу мүмкүн? Акчасы эми баары кандай российский сайттарда өткөндө айтылып аткан бир колонкага баягы 4 рукав деп коет, 4 куючу. Ошого бир 20 000 рубльден өйдө деп аткан, бирок Кыргызстанда болсо, Кыргызстанда 2 фирма коюп баштады. Алар 50 000 сомдон өйдө деп атышат да. Бир АЗСке коюш үчүн, ошол бир АЗСтин бир колонкасы 4 рукав деп коет, ошого 50 000ден өйдө дейт. Бир АЗСке канча коюш керек? Бирөө эле жетеби? Жок, бул канча колонкасы бар, ошондон 3 болушу мүмкүн, 4 болушу мүмкүн, 3 болушу, сиз айткандай 4 болушу мүмкүн, же 6 болушу эң чоңдордуку. Газпромдордуку эми айтсак алар уже коюлду. Чоң нефтетрейлер баары тең коюшкан. Бул азыр эми кичирээк заправкаларда ошолор коюп башташты да. Рахмат, сиз айтып кеттиңиз, ошо 1-июлдан баштап иштеп баштаганда жылдын аягына чейин ушул 6 ай аралыгында 400 миллион сом бюджетке кошумча салык болуп түшөт деп атасыз да. Ушул система андан ары иштеп кетсе, жылына 800-900 миллион сом кошумча түшөт турбайбы? Чоң рахмат, Мурат мырза, биздин студияга келип, ушул фискалдаштыруунун электрондук системасы тууралуу айтып бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кечээ эмес көрдүңүздөр. Программанын коногу мамлекеттик салык кызматынын атайын салык режимдерин көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Мурат Жумакеев болду. Биз 1-июлдан баштап салык кызматы киргизип жаткан жаңы системалардын өзгөчөлүктөрүн жана артыкчылыктарын сүйлөштүк. Аман туруңуздар. Өкмөттүн ишиндеги